11 каналында эми редактордук сереп жакында эле Коргоо кеңеши Кыргызстанда күч түзүмдөрүн реформалоо боюнча чечимдер кабыл алды. Негизги өзгөрүүлөр бул баш прокуратурадан тергөө укугу алынат жана маңзаттарды көзөмөлдөө кызматы жоюлат. Бул өзгөртүүлөр күч түзүмдөрүнө коррупцияны азайтып, бирин-бири кайталаган органдарды жоюуга багытталганы айтылды. Ушул жана башка реформалык өзгөрүүлөр тууралуу каналдын редактору Элеонора Сагындык кызы биз менен байланышта. Айтсаңыз, башкы прокуратурадан тергөө амалы алынса, анда бул орган эмне менен алек болот? Ооба, ушул башкы прокуратурадан тергөө милдети алынып салынган менен анын көзөмөлдөө тескөө милдеттери, функциялары кала берет. Башкы прокуратура жана прокуратура органдары мурункудай эле кылмыш иштерин козгой алат жана жаңыдан кабыл алынган ишке кирген мыйзамдардын аткарылышын тескейт. Мындан тышкары прокуратура органдары ошондой эле баш прокуратура мекемелер аралык тергөө амалдарына катыша алат. Эске салсам, буга чейинки ушул башкы прокуратурага жүктөлүп келген милдет, тергөө милдети эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү агенттигине жүктөлдү. Ушул реформалар алкагында Ички иштер министрлигине да кайрадан уюштуруу жүргөнү жатат. Ушул өзгөрүүлөр туурасында да айта кетсеңиз. Ооба, ушул коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында Ички иштер министрлигиндеги түзүмдөр кайрадан толугу менен каралып чыгат деп айтылды. Тактап айтып кете турган болсо, министрликтин алкагында бир нече кызматтар түзүлө турган болду. Алардын биринчиси бул коомдук коопсуздук боюнча өзүнчө бир кызмат түзүлөт. Мындан тышкары криминалдык милиция деген өзүнчө дагы бөлүм кызмат иштейт. Ошондой эле экстремизм жана миграцияга каршы күрөшүү өзүнчө түзүмү пайда болот. Жана төртүнчүсү бул маңзаттарга каршы жана ошо ички иштер министрлигинин ичиндеги тергөө амалдарын карай турган өзүнчө кызмат иштейт. Бирок бул кызматтар менен гана өзгөртүүлөр, реформалар чектелет деп айтканга болбойт. Ушул Ички иштер министрлигинде дагы бир өздүк коопсуздук боюнча кызматты түзүү сунушу дагы берилди жана ал буйруса ишке ашкан турат. Ошондо реформалар качан жүзүгө ашырыла баштайт жана деги эле ага кандай пикирлер бар? Ушул коопсуздук кеңешиндеги айтылган реформаларды ишке ашыруу боюнча бир так мөөнөт белгиленди деп айтканга болбойт. Бирок буга чейинки белгилүү болгон нерсе ушул айтылган өзгөрүүлөр, реформалар күч түзүмүндөгү ушул жакынкы бир жылдын ичинде ишке ашырылары күтүлүүдө. Мындан тышкары бүгүн эле ушул Ички иштер министрлигинде жыйын өтүп, ал жыйында ушул маңзаттарга каршы күрөшүү агенттигинин милдеттерин, кызматтарын ушул министрлик өзүнө жакынкы бир жарым ай ичинде өткөрүп алары белгилүү болду. Демек, ушул калган түзүмдөр боюнча дагы реформалар ушул жылдын аягына чейин барып, баягы барандуу бөлүгү бүтүп калат деген үмүт бар. Ооба, албетте, бул соңку реформалар боюнча ар кандай пикирлер айтылууда. Алардын бир дары ушул реформаларга анча ишенкиребей турат. Анткени буга чейин дагы Ички иштер министрлигинин реформалоо боюнча демилгелер көтөрүлгөн болчу. Мыйзамдар жакшы эле кабылданып атат, бирок ал мыйзамдарды ишке ашыруу жагы бизде аксап атат. Мындан тышкары органдардын милдеттерин бири-бирине өткөрүп коюу, баягы орун алмашында сумма өзгөрбөйт демекчи, эчтекени өзгөртпөйт, эч кандай маанай, көңүлдү пайда кылбайт деген дагы ойдогулар болууда. Бирок ал эми ушул реформаланын демилгечилери, авторлору дейликпи, алар бул күч түзүмдөрүндөгү бул реформа абдан керек, муктаж нерсе. Бул ириде ушул күч түзүмдөрүндөгү бирин-бирин кайталаган милдеттерди жокко чыгарат жана эң башкысы коррупцияны жоюп, ушул күч түзүмдөрүнө болгон элдин ишенимин арттырат жана милициянын кадыр-баркын көтөрөт деген ойду айтып жатышат. Рахмат, Элеонора. Коргоо кеңешинин күч түзүмдөрүн реформалоо боюнча чечимдери туурасында сөз болду.